Allah subhanahu wa ta'ala kebir adamlarga kebir жерlerden, kebir nerselerden artıkçılık bergen. Dünyölük nerseler, buyumlar, har kanday dengelde artıkçılıklarыбыз бар. Жана ошол артыкчылыктарды дүйнөдө жакшы жашашыбыз үчүн түрдүү нерселер менен, түрдүү багыттар менен алмашууну пайгамбарыбыз үйрөткөн. Bir almaşуу бар, бирөө дыйканчылык кылды, дыйканчылыгын башка бирөөгө акчага алмаштырат. Тиги адамга картошка керек эле, буга акча керек эле, экөө алмашып алат. Экөөнө тең жашоо эми жеңилдейт. Ошондой эле андан башка түрдүү кесиптик жактан бирөөнүн колунан устачылык келет, бирөөнүн колунан устачылык келбейт. Устачылык келбеген, колунан келбеген адамга бир нерсени жасаш керек. Анда бири-бирине Аллах Таала ушундай муктаж кылып жараткан. Кээ-бир нерселер бар, муктаж болбосо деле улашыла турган бир өзгөчөлүктөр бар. Ошолордун бириси адамдар бири-бирине белек берет. Кээде ар кандай себептер менен бири-бирибизге белек берип турабыз. Мына ошол белек берүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн, көргөзгөн тартипте ошол ыкма менен берилиш керек. Белек эч качан орду кайтарылат деген ниетте берилбейт. Анда бул жөн эле алмашуу болуп калат анда. Кээде биз белек деген ниет менен ошол туура эмес кылып алабыз. Бирөө той кылып атса белек кылып кой жетелеп барабыз дагы. Адан айтып коебуз, ушуну жазып койгун, кой алып келдим сага. Биз дагы Кудай буйрса кийинки жылга той кылалы деп атабыз деп хикматын кылып кайтаруу керек экендигин моюнуна жүктөп, анан колуна койду берет. Кийинки жылы бул адам той кылганда эшиктин түбүндө бирөө барак менен ручка алып алып турат. Кана ким өткөндө берилген белектерди толук кайтарылдыбы, кайтарылбадыбы? Кайтарылбай калган болсо Аллах сактасын, тойдон кийин эми сот башталат эмиш. Же эгер ошондой деңгээлде болбой калса, бул чоңураак кой жетелеп барды эле, бул кичиреги алып келипчи, эчки жетелеп келиптир. Аллахтын алдында кой менен эчкинин айырмасы жок, ихласка карап бааланат да. Адам ушундай экен, анан капаланат. Ошол үчүн белек берүүнүн адептерин билбегендиктен көп кыжалат болуп калабыз. Өзү эмне үчүн белек берилиш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Тахадду тахаббу". Силер хадия бергиле, белек бергиле, бири-бириңерге болгон мухаббат пайда болот дейт. "Ва тадхабу шахнау", жана бири-бириңерге болгон кектер болуп калса жүрөктө, ошолор да кетип калат дейт белектин себебинен. Ошол үчүн белек берилет. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Белек менен садаканын айырмасы бар да. Садака бергенде бир Аллага жакындайын деп ниет кылып беребиз. Белек бул менен дагы Аллага жакындайбыз. Болгону мында бир аз кошумчалык болот. Белек алып жаткан киши менен болгон мамилемди түздөп алайын, ушул адам менен ортобузда бир мухаббат пайда болсун, жек көрүнүштөр жоюлсун деген максатта берилет белек. Ошол үчүн берип атканда Аллах ыраазычылыгы үчүн бериш керек. Анан кийин эстеп жүрүп айтпаш керек. Билесиңби, баягыда мен сага белек берген элем го деп айтылбайт да ал. Эмне үчүн? Аллах ыраазычылыгы үчүн берилген бул нерсе. Андан кийин берилип жаткан белек күмөн же арамдан пайда болгон болбош керек. Күмөндүү нерсе, шектүү нерсе, карадыңыз, өзүңүзгө жакпады. Же кайсы себептен ичинде бир шектүү нерсеси бар болгондуктан же арам нерсе болгондуктан жакпай атат. Баланчага берип коюшуну болбойт алчы. Өзүңүзгө каалабаган жакшылыкты башка бирөөлөргө каалайсыз. Өзүңүзгө каалабаган бир жамандык, зыян нерсени башка бирөөлөр жеп алсын мейман. Ошол үчүн белек андай болбош керек. Белек таза жана адалдан, анан туура ниетте болуш керек. Себеби Умар ибн Абдул-Азиз рахматуллахи алейхи айтат: "Канатил хадияту фи замани Расулиллахи хадиятан". Белектер пайгамбарыбыздын доорунда чыныгы белек болгон алар. Чындап, туура ихлас менен, ниет менен берилген болчу. "Вал яума ришватун", бүгүнкү күндөгү белектер белек эмейле, ал бул пара болуп калды дейт. Бүгүн белек берет, эртең ишин бүтүрүп алыш үчүн, анда бул белекти белек деп айтпайт, бул белек бул пара болуп эсептелип калат да. Ошол үчүн халыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана, анан күмөндүү жана шектүү нерселерди бербеш керек экен. Хадия берүү үчүн ыңгайлуу убакыт табыш керек. Хадия кээ бир адамдар жакшы, ниети жакшы, алган белеги дагы жакшы, болгон ыңгайсыз убакытты тандап алып, белек алып аткан адамды сүйүнтпөй эле кыжалат кылып коет да. Бере турган нерсеси кээ бирлер ошол белек кыламын деп
акча сурушташат, акча берет, анан болгону аз эле арзубаган акча, анан элдин баары элдин көзүнчө анан кийин мунуну алып коюңуз сизге белек деп элдин баары көңүл буруп белек алып аткан адам дагы ыңгайсыз акыбалга түшүп калат да. Өзү ала турган нерсе анчалык деле кыжалат боло турган нерсе эмес, бирок элдин алдында ыңгайсыз учурда сунушталгандыктан бул адамга бир аз ыңгайсыз акыбал болуп кыжалат болуп калат. Белектин максаты өзү кыжалатчылыкты кетириш керек, анан бул белек кыжалатчылык алып келип коет да. Ошол үчүн бул жакшы эмес. Ыңгайлуу учур, белектин максаты көңүлдү көтөрүү болгондуктан көңүл көтөрүлө турган учурда бериш керек. Анан туугандарына, кошуналарына жана сыйлуу адамдарга алгач хадия бериш керек. Белек бергиңиз келип атса, мына ушул адамдарды алдыга коюу зарыл болот. Эң биринчи туугандарга. Берилген белектин эң жакшысы туугандарына. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынан бириси кул азат кылды, бир кулду боштондукка чыгарды эле. Пайгамбарыбыз айтты, ушуну боштондукка чыгаргандан көрө өзүңдүн тайкелериңе, бир туугандарыңа берсең, ошолорго кызмат кылса дагы да жакшыраак болмок Аллахтын алдында деп. Ошол үчүн башка бирөөлөргө берешендик кылып, бирок өзүнүн туугандарына сараңдык кылгандык бул жакшы эмес, Аллахка жага турган сыпат эмес. Андан кийинки нерсе, хадия бере турган адамга жаккан нерсени бериш керек. Өзүңүзгө жаккан эмес. Биринчи бирөөгө белек бергиңиз келип атса, такташ керек, ал кишиге эмне жагат өзү. Себеби көңүл көтөрүлөт, кайсыл адамга жаккан нерсеси тартууланса. Ошол үчүн көңүл буруп туруп, ушул нерсени эске алып туруп, андан кийин хадия берсе, бул дагы белек берүүнүн адептеринен болот. Анан хадия берип жакшылык кылганын кийин барып милдет кыла бербеш керек да. Өткөндө эле мисалы хадия бердим эле го, сен жакшылыкты түшүнбөйт экенсиң. Жок, жакшылыкты бул түшүнбөйт, адам түшүнгөн эмес жакшылыкты. Биз Аллахка көрсөтүш үчүн кылып аткандыктан адамдарга муну эскерте бербейбиз. Эсинен чыгып калганда дагы бир эскертип коюп, билесиңби, баягыда мен сага берген, өзү ал берген нерсеси эске тутуп жүрө турган деле нерсе эмес. Бирок эстете берет да кайра элечи. Ошондой адамдар дагы бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза." Эй иман келтиргендер, берген садакаңарды бирөөлөргө ыза кылып, же бирөөлөргө ошентип жакшылык кылганыңды айта берип, кайра анан жокко чыгарып албагын сообун дейт. Ошол үчүн биз бардыгыбыз Аллахка иман келтиргенбиз, белек берүүдө мына ушул айтылган нерселерге көңүл бурабыз. Эми белек алып аткан адам кандай сезимде болуш керек? Эмнелерге көңүл буруш керек? Бирөө белек берсе кайтарбаш керек. Эгерде ошол ниети туура болсо, жана ыхлас, чын ыхласы менен берип аткандыгы бир сырттан билинип турган болсо, ошондой белек жөнөкөй болсо дагы кайтарбай эле койгон жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы Абу Бакр радыйаллаху анхунун кызы Айша радыйаллаху анхага бирөө бир аял бир белек алып келди. Ал аял өзү аябай кыйналып калган эле. Өзү жакыр жашайт эле, анан эптеп бир нерсе табып келди, белек берип, пайгамбардын жубайын кубантып, мен дагы Аллахтын алдында соопсуйлукка ээ болоюн деп алып келди. Айша радыйаллаху анха баякы аялдын өзүнүн муктаж экендигин көрүп туруп, боору ооруп, туура эле ниетте, кой албай эле коеюн, өзүңө керек экен деп кайтарып жиберди. Жанакы белек алып келген адам кичине кыжалат болуп калды. Пайгамбарыбыз кийин Айша радыйаллаху анхага айтты: "Айша, сен туура эмес кылып койдуң. Сен туура иш кылыш үчүн анын белегин алышың керек эле дагы, ушунча ырайым кылып жатсаң, чоңураак белек кайтарып берип коюшуң керек эле. Ал да кубанып калмак, жакшы болот эле ушундай" деп. Ошол үчүн белекти кайтарбаш керек. Эгер кээ бир учурларда, кээ бир себептерден белек кайтарылып дагы калат. Пайгамбарыбыз дагы айткан: "Мен баланча коомдордун белегин мен албаймын" деген учурлар да болгон. Анан жаздык, атыр жана сүт сыяктуу нерселер белек кылынса, анда муну кайтарбаш керек, кабыл алып кое бериш керек. Кичине хадияны дагы төмөн санабаш керек. Сизге белегим бар эле деди. Анан бериңиз макул деп алса, ушул элеби дебеш керек да. Алла разы болсун. Белек эмне үчүн берилет? Ошо адам катары эсептептир, бизде ушу белек берип атыптыр да. Анан белегин төмөн санап, шылдыңдап аны эметпей толук кабыл алыш керек экен. Анан хадия берүүчүгө ал жок кезде дуа кылып коюш керек. Алла разы болсун, мага белек бериптирсиз, Аллах сизге белек берсин дегендей дуалар алдында кылынат албетте, кийин дагы артынан дуа кылып коюш керек. Себеби пайгамбарыбыздын алдына сахабалар келишти, мухажир сахабалар. Меккеден Мединага көчүп барган, колу жукараак,
bir nerse belek kılганга мүмкүнчүлүктөрү жок кезде ансор сахабалардын берген берешендиктерин көрүп пайгамбарыбызга айтты: Аллахтын элчиси, булар берешендик кылып атат, садака кылып атат, бизге жардам берип атышат, бизде ибадат да кылып атышат, сооп да артта калып кетип атабыз Аллахтын элчиси дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: силер булардын кылган жакшылыктарын мактап туруп, аркасынан канча көп дуа кылсаңар, соопто булар менен бирдей эле болосуңар деди. Демек, белек алгандын адеби ошол белек берүүчү жок кезде аркасынан дуа да кылыш керек экен. Динде тыйылган нерсени хадия кылып бербөө жана албаш керек. Арам нерселер, шариятта тыйылган нерселерди белекке бербеш керек. Бирөө берсе албай эле коюңуз. Капа болсо боло берсин. Эмнеге? Капа болот, бул капа болот. Мунун капалыгы эске алынат дагы, Аллах Тааланын наразычылыгы эске алынбай калса, бул төмөндүк болуп калат. Ошол үчүн Аллах тийган нерселер белекке берилбейт, берилсе алынбайт да. Эгер мүмкүн болсо, хадиянын жообуна белек берип коюу эң жакшы болот. Бир нерсе алса, ай рахмат деп эле калып кетпей, ага бир нерсе дагы улашып койсо жакшы болот. Дароочу. Жакшылыкта эч кимден артта калбаш керек. Бирөө бир нерсе белек бердиби, аркасынан сиз дагы бир жакшыраак нерсени белек кылып коюңуз. Бул пайгамбарыбыздын ыкмасы эле. Анан хадияны үмүт кылбаш керек. Ушу белек берилип калабы экен бизге дагы депчи. Белек таркатылып аткан жерден нары өтүп, бери өтүп, бизге дагы барбы экен эми деп хикмат кылып антып, бул жакшы эмес. Хадия алууга үмүт кылбаш керек. Берилсе ыраазы болуп кабыл алыш керек. Жогорудагы айтылган адептерге көңүл буруш керек. Андан кийин балдарына белек бере турган болсо, пайгамбарыбыз хадисте айткан, адилеттүүлүк менен бериш керек. Баарына бирдей белек кылыш керек экен. Аллах Таалам бардыгыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын багытына толук жол алып, менет кылып жашоо насип кылсын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.